мында капитан команда биз менен дагы бир байланышалы. Буга чейин сүйлөшкөнбүз. Айбек, ассаламу алейкум. Жеңиш куттуу болсун. Болсун. Экөөбүз бир жарым саат мурун сүйлөштүк эле. Балдардын дайындыгын, команданын дайындыгын бир жакшы айтып бердиң эле. Ошол планың ардай болду окшойт, Алла Тааланын буйругандай. Кудайга шүгүр, бири-бирибиз дагы Кудайга шүгүр ишке жарап берди. Беки Азамат биздин баяман, ушул биздин нападающий менен бири-бирибиз биз сүйлөшкөндөй пландагандай баягы ишти так аткарып берди да. Анан защитниктерибиз дагы Кудайга шүгүр ошолорго кичине болсо дагы жол ачып беренге аракет кылдык. Кудайым ооматыбызды берип, жолу жүрүп кетти. Азыр аттарыбыз да жакшы жарап берди. Себеби кээ бир аттар баягындай болуп токтоп калбады да, биз 12 атты тең иштеткенге аракет кылдык да. Себеби бир эле аттын оюну эмес, 12 атты тең иштеткенге аракет кылдык да. Антпесек биз мына күн ысыкта кыйын экен да, аттар 3-чү таймда токтоп калып атат да. Ошого биз аттарды сактап эле алмаштырып 12 атты бирдей иштеттик. Ошого Кудайым бизге ылдап кетти. Баракелде. Айбек, жана жогорку лигага чыгып калсаңар деген бир суроо болду эле, өзүң дагы кыскача бөлүштүң эле. Буйрукса эми жогорку лиганын деңгээлине чыгып жеттиңер, эми чемпион болуш деле бул оңой эмес. Молодец. Кандай аракеттер болот Айбек, эми уже бул жагы 100% болду, чыктыңар эми. Кудайым буйруса бул шыйга чыктык да. Эми баягы соперникке карап даярданасың го. Буга деле биз 1-чи лигага ылайыктап даярдандык, аттарыбыз деле өтө эле баягындай көзгө көрүнүктүү аттарыбыз жок эле бирок. Эми буюрса мына кечээ күнкү бизди колдогон көрөрмандарыбыз кечээ күнү бизге өтө сонун чоң жаңылык кылып 4-5 жакшы аттарды алып беребиз деп өздөрү айтып атышат да. Машалла. Анан биз аларды чындап биринчи аттарыбыз жок болуп кыйналып аттык эле. Кудай кечээ Кудайдан тиленип жакшы дуа кылып чыкканбыз да. Бая сизге айттым го. Биздин жамандыгыбыз бирөөгө тийбесин. Баракелде. Алардын жамандыгы бизге тийбесин, тынч аман ойнойлу деп дуа кылдык да. Ошонун негизинде биздин баягы жакшы ынтымак менен ойнодук эле. Бизге дагы көрөрмандар, бизди колдогондорчу биздин жетекчилерибиз тарабынан аттарды алып беребиз деп кечээ күнү дагы аябай бизди сүйүндүрдү. Бышыга уже силер чыктыңар, буйруса коркпогула, биз дагы аттарды таптап беребиз депчи. 5 атты уже өздөрү айтып беришти. Ошол жаңылыктарыбыз бар, Алла кааласа. Айбек, анан бүгүн 12-чи номер Кутман бир улам старттан бир 80%на чыгып атты, бирок ошого жараша еңип дагы жатты. Бул кандай позиция эле мындай? Бул өзү нападающий эле бала да. Анан өсүп келаткан жаңы бала. Анан биз буну өтө даярдадык да. Жаш бала да. Анан биз буга көп шарттар түзүп бердик. Сен аласың, сен саласың депчи. Аты болбой калды негизи мындай. Ат өзүнө төп келбей калды. Бирок биз ошончо дагы ошол ат менен такай иштеттик. Жакшы ат менен эмес, ушу менен үйрөнсүн депчи. Бирок характерлүү бала экен, баягы айткандай кылып ошону алып чыгып атты да. Биз себеби нападающий аттарды көп иштетпей койдук. Жергечи эмнеге дегенде, алар аттарыбызды чарчатып алып анан бекер эле чарчап калбасын деп жанагындай план кылганбыз өзүчө. Мындай эле балдар алып берип, сразу тактика менен элечи, сразу бирибизге өткөрүп бергенгечи. Ошол тактикабыз иштеп кетти да. Бизге мына Акбар Иманбеков Ала Тоо командасынын оюнчусу. Биз ошол досума суранып, бизге башынан таккай эле биз Алай командасы болуп келгенден бери бизге ушундай тренерлик кылып келдик да. Азыр дагы көрдүңүз а? Тикеден тик туруп бизге балдарга көмөгүн берип, кирди чыктыгын бардыгын карап берди. Биз ошондон чыккан жокпуз. Биз ошонун айтканын уктук. Эч ким каяша сүйлөгөн жок, эч ким кирип кетмей, чыгып кетмей болгон жок. Ошол Акбарды Кудайга шүгүр, Алла разы болсун одончо. Биз ошол учурдан пайдаланып Акбарга дагы ушул ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан кийин ошол биздин күйөрмандарга тууган урук ата-энебизге туп турат. Ошорго дагы биз аларды кызалат кылдык, чынындачы ата-энебизди тууган урук. Алар биз үчүн жаман кызалат кылды. Ошолорго ден соолук берсин Аллах. Баракелде. Ушул команданын бардыгын ата-энесине ден соолук берсин. Себеби өтө кызалат болот экен да. Мен өзүм эле атама, апама элестетем да. Оюн көргөндө кызалат болуп, аябай башкача болуп. Ошон үчүн баарынын ата-энеси ошондой болсо керек. Ошон үчүн ата-энебизге ден соолук. Кудайым ден соолук берсин. Баракелде. Айбек, Кудай буйруса бүгүнкү майрам банядан башталат экен да. Демөөрчүлөр а дегенде эле банядан баштайбыз деди го буйруса. Тазалануудан. Мындай ниет кылып да. Бизге акчаны маселе кылбайлы дедим. Баняны же бир
призди максат кылбайлы дедим. Бизди максат дедим, ынтымакчылык менен оюнду көргөзөйлү дедим. Калганы Кудайдан дедим да. Баракелде. Кудайга шүкүр биз унчукпасак деле союшу деле келип атат, башкасы деле келип атат. Мына учурдан да пайдаланып ошол жерде Халмион элинин айылынын элине рахмат. Бизди тег эле улакчыларды өтө сон тосуп алды. Бизге күнүгө 3 маал тамагын берип, биз үчүн кызалат болуп үйдөчү уктабай орозо болду билесиз. Эртең менен уктабай тамак кылып берип атты. Ушуларга Алла разы болсун. Ушулардын айылына, үй бүлөсүнө Алла береке берсин. Рахмат чоңа. Өтө сонун неме экен, элдери. Мүнөзү өтө сонун экен. Бизди өзүнүн баласындагы эч жериң оорубадыбы? Кийимдерибизди жууп берет. Алла разы болсун. Баракелде. Ушундай болду. Сизге рахмат. Баракелде. Айбек, ийгилик анда. Кудай буйрса. Рахмат. Президенттин кубогунан жогорку лигадан көрүшөбүз анда. Мынакей, көрмөңдөр. Баракелде. Бiri бастырып келейин анан.